өкмөтү Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп кирип жатканда жергиликтүү дыйкандар үчүн 250 миллион калкы бар базарга жол ачылганын айтып, айыл чарба тармагындагы продукциялардын көлөмүн көбөйтүүгө чакырган. Бирок жергиликтүү дыйкандар биримдиктин натыйжасын ушул кезге чейин көрбөй жатабыз дешүүдө. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу быйыл азык-түлүктүн баасы 30%га төмөндөгөн. Бишкектин базарында картошканын дүң баасы 5 сомдон башталып, 12 сомго чейин сатылып жатат. Алармандар жергиликтүүлөр гана болуп, күркүрөгөн соода жок дешет сатуучулар. Алардын бири Нарындын Кочкорунан келген Максат Бекмурзаев 6 гектар жерге эгилген картошкасын килограммдап сатууга аргасыз болуудамын дейт. Былтыр өкмөттөгүлөр дыйкандын баарына обещать этип 600 000 тоннага договор түздүк, Өзбекстан менен башка мамлекет менен болгон продукцияларды чыгарабыз деген. Быйыл болсо анын бири жок, өзлөрү болсо талкан сууганда үйүн катпай отурат бүт баары. Бирөө басып дыйкандын абалын сураган жок. Дыйкандын баары каны ыйлап отурат. Чыгымдын үстүндө. Мындай дыйкандардын катарында Нурлан Осмон уулу да бар. Өкмөттүн берген убадасын эске алып, көбөйүп алган картошкасын дүңү менен сата албай жаткан кези. Анткени картошканын көлөмүн көп алган ишкерлердин саны быйыл азайган. Былтыркынын 3/4 бөлүгүн сатып атышат, 5 сом, 6 сом. Күйдү көпчүлүк киши. Жер алгандар бар, арендага, кредит алгандар бар, бар эле. Ыйлап отурат деген ыйлагандай болду да. Мамлекет эчтеке чече албайт. Дыйкандар 2017 жылдын ушул мезгилинде 1 килограмм картошканын дүң баасы 17 сомдон 22 сомго чейин болгонун айтышат. Быйыл болсо Бишкекте колдон колго өткөн картошканын баасы араң 25 сомго жетсе, аймактарда 5 сомдон да сатылып жатат дешет. Ал эми айыл чарба министри Нурбек Мурашев экспорттун көлөмү жылдагыдан көбөйгөнүн айтып жатат. Сезон маалында бир күндө 400 жүк ташуучу автоунаага сертификат берилип, алар Орусияга жана Казакстанга кетип жатты. Ошондо ар бир фурадагы жүктү 20 тоннадан эмес, 10 тоннадан эле эсептегенибизде күн сайын 4000 тонна мөмө жана жашылча жемиш сыяктуу айыл чарба өндүрүмү экспортко кетип жатты. Экономисттер Кыргызстан ЭСтин ичинде интеграциялык процессти жөндөй албай жатканын айтышууда. Алардын баамында өлкө аймагындагы 450 миңден ашык майда чарбалардын башын дыйкандардын ассоциациясы бириктирип, кооперативдештирүү жумушун колго алышы керек. ЭСтин ичинде дагы интеграциялык процесс өтө жай жүрүп атат, же жүрбөй атат десек да болот да. Интеграция деген сөз кээ бир өлкө мисалы үчүн бир продукциянын түрүн чыгарса, башкасын чыгарыш керек. Баары тең эле 5 республика тең эле картошка өндүрүп жатып алса, анда 5 тең бирине бири сата албай ушинтип кызылдаша берет. Бир жылда Кыргызстанда 1,4 миллион тоннага жакын картошка өстүрүлсө, анын басымдуу бөлүгү экспортко жөнөтүлчү. Ал эми жергиликтүү дыйкандар жана дүңү менен иштеген сатуучулар өкмөт тышкы алаканы жөнгө салып, берген убадаларын эске алышып, дыйкандарга баш багып коюшса дешет. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.